Тезектерген Бакиевтик заманга кайтабызбы? Элди кыйынчылыкка кептеген энергетика көйгөйү. Алдыдагы чыраган кыш көмүрдүн баасы асман чапчыйт, калк электр энергиясын үнөмдөп жашашы керек. Ага ылайык үйдө тиричилик буюмдарын кезек-кезеги менен иштетүү зарыл. Мүмкүн болсо үйдү көмүр менен жылытып, газга тамак бышырса деген пикирди мамлекеттик тийиштүү кызматтар ачык эле айтып, атүгүл эскертүү беришүүдө. Көмүр менен электр жарыгы элдин учурдагы эң орчундуу маселеси болууда. Бул жолу электр жарыгына тиешелүү социалдык тармакта айтылган пикирлер энергетика жаатындагы көйгөйлөр тууралуу сөз кылабыз. Сөз башынан болсун. Кече социалдык тармакка Кадамжай райондук рейси үйлөрдү кыдырып, ашыкча электр жылыткыч мештерди колдонууга тыюу салынган жергиликтүү тургун Наргиз Мадеминова жазып чыккан. Кадамжайда үйлөргө кирип, мына ушундай кылып пломба басып электр печкаларга тыюу салып, газга өткүлө, көмүр жаккыла деп жатышат. Балалуу үй бүлө сууктун күнүндө түндөсү электр печкасы жок, түнү менен көмүр жагып чыгыш керекпи эми? Көмүрдүн баасы асманда болуп жатса, бир кышка 1 тонна көмүр алып, калганын ток менен чыккандар да көп. Көмүр алыш оңой эмес го. Аталган жаңылык көпчүлүктүн талкуусуна жем таштады. Социалдык тармактын колдонуучулары мындай кадамга барууну турдуучу сындап жатышат. Алардын бир нечесин белгилей өтөбүз. Ушул жашообузга өзүбүз күнөөлүүбүз. Күнөөнү чоңдорго жүктөй бербей, ошол чоңдорду убагында татыктуусун таңдашыбыз керек эле. Болбогон бир акчага алданбай. Жылыткычты кышында иштетпегенде жазында иштетеби? Той, ресторан, кафелердеги ашыкча чырактарды өчүр. Сууктан чоң киши өлбөйт, кичинекей балдардын шору кайнайт го. Тобо 70ке чыгып биринчи жолу көрдүм мөөр койгондо. Мындан нары кандай жашоо болот? Бүдөмүк. Ушул жашоого өзүбүз келдик, үнөмдө дегенди билбейбиз. Кайра эски жашоого кетип жатабыз. Өнүкпөй эле өзүбүздөн чыккан көмүр асмандын башына чыкты. Эт майы баары кымбат. Бензинден башка жактан келди деп көтөргөнү жетишпей жатабы буларга? Бакиевтик тезектерген заманга кайтабызбы? Электр жарыгынын мал менен өчүрүлүшү мага жакпай турат. Азыр техниканын заманы, бир үйдө 10 чакты электр приборлор бар. Улам жарык өчүрө берсе алар күйүп кетет. Аны да аз эмес акчага алдык да. Элди түшүнсө болот эле. Бул боюнча ошол электр ишканасынын чектен ашыкча колдонгон абоненттерге жеринен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, электр энергиясын көп талап кылуучу электр жылыткыч жана башка жабдууларын убактылуу пломба басуу иштери жүргүзүлүп жатканын айтышты. 16-ноябрга карата Кадамжай рейси боюнча лимиттерин ашыкча электр пайдалануусу 3.300.000 киловатт-саат же 24,4% түзгөн. Ошондой эле аталган ишканадан жылытуу жана сууну ысытуу үчүн отундун башка альтернативдик түрлөрүн колдонууну эскертишкен. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев электр энергиясын үнөмдөө токтогул суу сатагычындагы суунун аз болгону менен байланыштуу экенин айткан. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Гүлзат Мамытбек абактан англис тилинен курс ачты. Алдамчылыкка шектелүү убактылуу кармоочу жайда жаткан блогер Гүлзат Мамытбек англис тилинен курс ачты. Бул маалымат чындыкка дал келберин Reporter KG'ге жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин айрымдар социалдык тармактарда убактылуу кармоочу жайда жаткан Гүлзат Мамытбек англис тилинен курс ачканын жарыялашкан. Анын 14-ноябрда ашкачылык жарыялаганы маалым болгон. Ал бүгүнкү күнгө чейин ашкачылыкты токтотуу электигин жазаларды аткаруу кызматы тастыктады. Учурда абалы жакшы, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Гүлзат Мамытбек 26 октябрда алдамчылыкка шектелип кармалган. $110.000 ашыгыраак акчага алдап кеткен деген шек менен убактылуу кармоочу жайда жатат. Гүлзат Мамытбектин англис тилин үйрөтүүчү мектеби бар деген да маалымат бар. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Сейитбек атасы Алмазбек Атамбаевдин кадыры менен добуш жыйнап жеңишке жетеби? Бир мандаттуу Алам үйдүн округунан Сейитбек Атамбаев парламенттик шайлоого аттанып аракетин кылууда. Саясий тажрыйбасы аз болсо да өжөлөрүп намыс үчүн чыкканы белгилүү. Сооронбай менин кабыргамды бутумду сындырды, эркимдим айтара алган жок, андан өч алам деп айтууда. Негизи Алам үйдүн районундагы шайлоочулар Сейит үчүн эмес, атасы Алмазбек Атамбаевга добуш беришери анык. Себеби экс-президент түрмөдө жатат, аны кечим экени кадыресе жогорку деңгээлде колдошот. Соке бийликтен кулагандан кийин Атамбаевдин рейтинги өсүп, өлкөдөгү беделдүү саясатчылардын алдыңкы катарына чыкканы жашыруун эмес. Дал ушундай шансты Сейит канчалык деңгээлде пайдалана алат? Кеп ушунда. Эгерде элге үмүт берип туура кадам таштаса, атасынын аркасы менен депутаттык мандатты илип кетет. Дарамети жетишсиз болсо анда айла жок, өлгөнүн үстүнөн көмгөн кылат. Булак Азия News газети. Эл чындыкты билсин. Шайылда Бекова мындай бузуу Бекешевдин каттоосун жокко чыгарууга негиз боло албайт деп ойлойм. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылда Беков депутаттыкка талапкер Дастан Бекешевдин айланасындагы жагдай тууралуу Вести KG басылмасына маек курду. Бекешев үгүтчүлөргө төлөгөн акча шайлоо фондунан бөлүнгөн эмес. Ошондой эле үгүт иштерине жашы жете элек балдарды аралаштырган болушу мүмкүн деп шектелип жатат. Шайылда Бековдун айтымында БШКга УКМКдан Бекешевдин үстүнөн арыз келип түшкөн. Боршайкомдун сайтындагы арыздардын жана бузуулардын реестерине маалымат текшерүү үчүн БШКнын көзөмөлдүү текшерүү тобуна берилгени айтылган. Тең салмактуулук принцибин эске алуу менен кесиптештер талапкер Дастан Бекешевдин үстүнөн укук коргоо органдарынын келип түшкөн материалдарды карайт. Албетте шайлоочуларды сатып алуу сыяктуу мындай мыйзам бузууда каттоого алуудан баш тартууга негиз бар. Жашы жете элек балдарды үгүт иштерине аралаштыруунун үгүт эрежелерин бузууга киргиздик. Бирок мындай бузуу каттоону жокко чыгарууга негиз боло албайт деп ойлойм, деди БШКнын төрайымы. Анын айтымында Бекешевдин үстүнөн түшкөн арыздарды Боршайком 18-ноябрдан баштап талкуулай баштайт. Буга чейин БШК депутат Дастан Бекешевге мүнөтүнөн мурда үгүт кылганына байланыштуу эскертүү берген.
УШКнын мүчөсү Кайрат Маматовдун айтымында талапкер 2 жандан ашык эскертүү алган учурда комиссияны шайлоого катышуудан четтетүү маселесин карашы керек. Бекешевдин айланасында эмне болуп жатат? Депутат Дастан Бекешев 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого Бишкек шаарынын Октябрь районундагы 1 мандаттуу округдун талапкерлерин көрсөткөн. 15 ноябрда Бекешев дерлик 4 саат УКМКда сурак берип чыккан. Кийин УКМК Дастан Бекешев үгүт компаниясына жашы жете элек өспүрүмдөрдү аралаштырып аларга шайлоо фондуна тиешеси жок булактан айлык төлөгөн болушу ыктымал деп билдирген. Дастан Бекешев сурактан кийин УКМКнын шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын кошумчалаган. Иликтөө шайлоо жана референдум өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу беренеси боюнча жүрүп жатат. Дастан Бекешев айыптын баарын четке кагууда ал өзүнө карата административдик ресурс колдонуп жатат деп эсептейт. Булак аргумент КИЖ. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Жолдошбаев жарыштан четтетилди. Кечээ 18 ноябрда БШКнын жыйынында УКМКнын өкүлү депутаттыкка талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин тууганы кармалганы боюнча маалымат берди. Тергөөчүнүн маалыматына караганда Жолдошбаевдин кудасы Мухтар Сыдыков домком жана үгүтчүлөр аркылуу добуш сатып алуу менен алектенип жүргөн. Ошондой эле тергөөчү Сыдыков бирөө менен сүйлөшкөн баарлашуунун стенограммасын окуп берди. Анда Сыдыков ар бир шайлоочунун добуш үчүн 2-3 миң сом сунуштаганы айтылат. Тергөөчү Сыдыков Жолдошбаевдин штабынын бейрасмий жетекчиси экенин да кошумчалады. Ал эми Жолдошбаевдин БШКдагы өкүлү добуш сатып алууну Сыдыков өзү демилгелегенин, ал штабтын расмий мүчөсү эмес экенин айтты. Ошондой эле расмий түрдө катталган бир да үгүтчү добуш сатып алууга катышпаганын билдирди. Бирок тергөөчү үгүтчү Жылдызгүл Сыдыкова сурак учурунда Мухтар Сыдыков ага 1000 сом сунуштаганын билдиргенин белгиледи. Жолдошбаев өзү жыйынга катышкан жок, анын өкүлү учурдагы депутат ден соолугуна байланыштуу жыйынга келбегенин айтты. Жыйынтыгында БШКнын мүчөлөрү бир добуштан Жолдошбаевди шайлоодон четтетүү чечимин чыгарышты. Жолдошбаев Бишкек шаарына караштуу номер 26 Ленин 1 мандаттуу округунун шайлоого аттанган болчу. Ал жогорку кеңештин учурдагы депутаты. Булак Назар Ньюс КИЖ. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Абдыжапар Бекматов: Камчыбек Жолдошбаевдин окуясы бардык талапкерлерге сабак болушу керек. Камчыбек Жолдошбаев менен болгон окуя бардык талапкерлерге, партияларга сабак болушу керек деп билдирди БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Биринчи радионун түз эфиринде. Бул таза шайлоо өткөрүү чараларынын бири, деди ал. 19 ноябрда БШК номер 26 Ленин округу боюнча шайлоого ат салышып жаткан талапкер Камчыбек Жолдошбаевди каттоону жокко чыгарды. Тергөөнүн версиясы боюнча талапкердин кудасы үй комитет башчылары жана агитаторлор аркылуу добуштарды сатып алуу менен алектенген. 16 ноябрда ал бара берип жатканда кармалды. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Ал аралаш система боюнча өтөт. 54 депутат партиялык тизме боюнча, 36 депутат бир мандаттуу округдар боюнча шайланат. Аларга 21 партия жана бир мандаттуу округдар боюнча 297 талапкер катышат. Булак Назар Ньюс КИЖ. Эл чындыкты билсин.